Assalamu алейкум, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Москвада дагы деле болсо карантин. Карантинде бекер отурбай сиздерге интернеттеги бааларды көргөзүп, интернеттеги баалар менен тааныштырып кетүүнү туура көрдүм. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Toyota чыгарылган жылы 2006. Объему 1.2, коробка автомат. Мындай кызыл үстүгү аябай кооз автомобиль. Торпедалары, салондору аябай таза экен. Чыгарылган жылы 2006, баасы 350 000 рубль. Пробеги 166 000. Комментарийге малолитражка сурангандар көп болду. Баасы 350 000. Кыргызстандагы баасы канча? Эгерде билсеңиздер комментарийге жазып калтырып кетиңиздер. Toyota Camry чыгарылган жылы 2005. Объему 2.4. Коробка автомат. Пробеги 270 000 километр. Салону, торпедалары аябай жакшы экен. Комплектациясы дагы аябай жакшы экен. Штатный монитор, мультируль, кожаный салон. Баасы 425 000 рубль. Toyota Auris. Караңыздарчы, аябай жаңы, жылтырап турат. Чыгарылган жылы 2011 экен. Объему 1.6. Коробка автомат. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, 124 ат күчүнө тең. Машина аябай жакшы абалда экен. Багажниктери да мындай кеңири. Торпедалары да таза. Штатный монитор орнотулган, мультируль. Баасы 525 000 рубль. Toyota Avensis Кыргызстандагы популярдуу унаалардын бири. Чыгарылган жылы 2006. Пробег 186 000. Баасы 500 000 рубль. Торпедалары дагы аябай сонун экен. Жаңы боюнча таза, жарылган, чийилген жерлери жок. Штатный магнитофон орнотулган, климат контроль бар, мультируль бар. Баасы дагы бир жолу айтайын, 500 000 рубль. Toyota RAV4 чыгарылган жылы 2005. Полный привод. Пробеги 226 000 километр. Объему 2. Коробка автомат. Баасы 525 000 рубль. Rio чыгарылган жылы 2017. Эң акыркы күзүбү. Пробеги 8441 километр экен. Аябай жаңы боюнча. Комплектациясы базовый. 4 айны терезе көтөргүчү автоматический. Кондиционер бар. Мультируль жок. Климат контроль дагы жок. Базовый комплектацияда. Пробеги дагы бир жолу айтып кетейин.
8441 километр, баасы 545 000 рубль. Ярис чыгарылган жылы 2011, объему 1.6, коробка механика, пробеги 45 000 километр, баасы 490 000 рубль. Төрт терезе көтөргүчтүн автоматический экен, обычный руль, нештатный монитор орнотулган, кондиционер бар, торпедалар аябай таза экен, жаңы боюнча жакшы сакталган. Пробеги 45 749. Nexia чыгарылган жылы 2011, объем 1.6, пробеги 87 000 километр, баасы 155 000 рубль. Audi A3 чыгарылган жылы 2011, объему 1.4, пробеги 154 000 километр, коробка автомат, баасы 510 000 рубль. X3 чыгарылган жылы 2007, пробеги 200 000, объему 3, коробка автомат, баасы 470 000 рубль. Mercedes-Benz A-класс чыгарылган жылы 2009, объему 1.7, коробка автомат, пробеги 87 000 километр, баасы 455 000 рубль. Шуну менен достор, видеону жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо лайк басып, каналга катталып кетиңиздер. Бул бизге дагы жакшы видеолорду чыгарганга өтө чоң жардам берет. Сиздерге өтө эле кыйынчылыкты туудурбайт деп ойлойм достор. Каналга катталып кетиңиздер. Рахмат.